Саламатсыздарбы достор. Биз Жапониядабыз. Жапонияда саякаттабыз. Мога көңүл буруңуздар. Ысык, нымдуулук эми бир укмуш. Аны айтып өзүнчө айтып бериш керек. Биз муну атайын тасма Жапония жөнүндө тасмада айтабыз. Мен азыр айтайын дегеним кыргыздарга, кыргыз тилдүүлөргө, кыргыздын патриотторуна, кыргыз эли, кыргыз эгемендүүлүгү, кыргыз эркиндиги деп күйгөндөргө кайрылып жатам. Бул акыркы Ушаковдун тегерегиндеги маселе боюнча, бул шовинизм маселеси боюнча. Шовинизм маселеси бул мисалы улам байма-бай биздин өлкөдө чыгып келет. Шовинист деген ким? Негизи бул шовинизм деген сөз баягы илгери Франциядан чыгып келген. Францияда билесиздер, өзүңүздөр инкылап болуп келе берген. Ошол жерде Шовен деген адам болгон, ошонун фамилиясынан чыгып келген бул шовинизм деген түбү. Ошондон. Бирок ал учурда шовинизм деп артыкча, ашыкча, ашынган патриотторду шовинисттер деп келген да. Кийин бул ушул түшүндүрмөнү эң биринчи учурда, эң биринчи мындай ушул өңүттө колдонуп келген, бизге дагы үйрөткөн, жеткирген бул Владимир Ильич Ленин болгон. Ленин өзүнүн ошоки жаңы эле бийликке келгенден кийин жанагы майда элдерге, ар кайсы элдердин баарын Орусия бекиткен да. Ошонун баарына басым көрсөтүп, ошолерди жоготконго, ошолерди кордогонго, ошолерди кандайдыр бир теңсиздикке, кемчилдикке учураштырып аткан адамдарды шовинисттер деп айткан. Бул орустардан алар кемирээк, орус элинен укугу азыраак, орус элинен башкачараак, орус эли акылдуураак, бирок булар болсо андан төмөнүрөөк, булар жанагы жапайлар, булар бизди айткандай койлор, булар керек болсо, мисалы Скобелев минтип айтканда кыргыздарды адамга окшогон жаныбарлар деп айткан. Скобелев адамга окшогон жаныбарлар деп айткан. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы ошерекинин баарын кийин Владимир Ильич Ленин шовинисттер, шовинизм деп айтып келген. Шовинизм азыркы учурда дагы бизде бар. Мынакей орус сүрөтчүсү Кыргызстандын ар кайсы жерлерин баарын даңазалап, тиягын тартат, биягын тартат, тигинтет, минтет. Анан баягы социалдык тармактарда ызы чуу болгону бул жанагы раматылык каза болуп калган, эми каза болду деген Наталья Наговицкая, силер баарыңыздар билесиздер. Ал жеңиш чокусунда 7140 метр бийиктикте ошол жерде калып, көпкө чейин өлгөндө мына каябай талкуу болду. Анын туугандары дагы, жакындары дагы, орустар дагы куткаргыла деп кыйкырып чыгышты. Биздикилер аракет кылышты куткарганга, бирок куткаруу мүмкүн эмес эле. Объективдүү шарттардан улам ал киши ошол тоодо кала берди. Ошондо албетте альпинизмди түшүнбөгөн, бийиктикке чыгууну түшүнбөгөн, анын шарттарын, анын ичиндеги өзгөчөлүктөрүн түшүнбөгөн адамдардын көпчүлүгү өтө катуу сындашты. Мисалы, ал Наговицкаяны мен деле колдоп ар кайсы жерде чыгарып сүйлөдүм. Альпинисттер мындай, тигиндей, анын пуну деп. Анан ошондо дагы Ушаков туруп ошол сөзүн айтты да. Ошол Наталья бул акылбирс, аны сындагандардын баары сарайда маараган койлор деп айтты да. Эми мен ал боюнча дагы өзүмдүн тарыхчаларымда айтып келдим. Эмнеге биз кыргыздар аны өзүбүзгө кабыл алдык? Эмнеге биз ошерекиге багы атырылып чыгып айттык, мындай эмес, антип айтпа, андай айткан туура эмес, бул шовинисттик нерсе деп айттык. Анан ошондо көп адамдар мени колдоп дагы, көп балдар, кыргыз жигиттери айтты, буну көчүгүн айырып салыш керек, муну өлкөдөн кубалап салыш керек, муну атып салыш керек, муну өлтүрүп салыш керек, муну сабап колу бутун сындырып салыш керек дегенге чейин бар да. Мен ушу кыргыз тилин колдогон, кыргыз элин колдогон, кыргыз мамлекеттүүлүгүн колдогон адамдардын баардык кыргыз патриотумун дегендерге кайрылам да, сиздерге кайрылам. Буга окшогон шовинисттер көп. Аны биз баарыбыз билебиз. Ушаковго окшогон шовинисттер көп. Булар
орустарды өзгөчө көрүп, кыргыздарды төмөнүрөөк көрөт. Булар кыргыздардын жери биздин жер деген өңүттө ошол көңүлдүү кармалып келишет. Булар кыргыз элинин, кыргыз жеринин эгемендүүлүгүн тааныбай келишет. Булар конституциядагы Кыргыз республикасы, Кыргызстан дегенде өзгөртүп Киргизстан, киргиздер деп келет. Муну атайлап жасап келишет да булар. Эми мындай бүтүп калган адам эместер толтура. Анан баарын эле ушуларды сабаш керек, кырыш керек, төпөштөш керек деген таптакыр туура эмес нерсе. Достор, биз ошондой нерседе булар менен билимдүүлүгүбүз менен күрөшүшүбүз керек. Ушундай шовинисттик бирөөлөрдүн чагымчылдык, ушундай кемсинтүү, расисттик бир кадамдарына, сөздөрүнө сүйлөгөндөрдүн баарын биз аны менен билимдүү күрөшүшүбүз керек, маданияттуу күрөшүшүбүз керек. Ал кандай? Достор, сабап, тепкилеп, уруп, соккулап, мазактап кереги жок. Анын баары кесепети өтө катуу тиет. Ошол эле Орусияда биздин миллиондогон ашык кыргыздар ошол жерден оокат кылып жүрөт. Алар ансыз эле кордук көрүп жүрөт. Эгерде бул жерде бир орусту сиздер сабасаңыздар, ал жакта 500 кыргызды сабашат. Анан ошондо мунун натыйжасы таптакыр жаман, таптакыр туура эмес. Анан сиздер ошол эки көчүгүн айрайм, жана тигинтем минтем дегендердин баарына мен минтип кайрылам. Биз биригип кыргыз улутуна, кыргыз тилине бекем турушубуз керек. Ал үчүн мисалы ошого окшогон шовинисттерди, ушу шовинисттик кадамдары бар адамдарга алар менен учурашпай коюшубуз керек. Аларга кызмат көрсөтпөй коюш керек. Эгер алар кызмат кылып аткан болсо, алардын кызматын пайдаланбай коюшубуз керек. Бир ушундай чаралар менен колдонушубуз керек. Мына мен Жапонияда жүрөм. Бул жерде биз жүрөбүз, гидтердин баары бүт баары орус улутундагы же болбосо орус тилдүү адамдар экен. Анан баары мындай нерсени айтып жатышат да. Жапонияда жапон тилин жакшы суудай билбесең, сени жумушка эч жака албайт дейт. Мыйзам андай жок дейт, мыйзамда. Бирок баягы заявкаңды бересиң, жазасың, ал жерде конкурс, вакансия жарыяланганда барасың дейт. Барганда кабыл алат, күлүшөт, баары тигинтет. Анан баардык талапкерден дагы сен баардык сапаттарың эң жакшы болсо дагы күлүп туруп сага баш тартып коет дейт, жумушту бербей. Анан неге баш тарттыңар? Мен мынакей талаптардын баарынан жакшы жооп берип атпаймынбы десе, күлүп туруп кечирип коюңуздар, биз комиссия отурдук, сиз бул жумушка ылайыктуу эмессиз, бул жумуш сизге ылайыктуу эмес деп коюшат дейт. Эчтеке кыла албайсың дейт. Бул маданияттуу түрдө ошол эки адамдарга мындай кыр көрсөтүп ошентип коет дейт да. Бул эмнеге, кимдерге ошондой кылат десе, эгерде жапон тилин суудай билбесең, ошентип коет дейт. Анан суудай билгенде гана, жапон тилин жакшы билгенде гана, жапондун салттарын жакшы билгенде гана булар ошондо урматтап, урмат сый менен мамиле кылат. Ага чейин жапон тилин жакшы билбесең, анда бул жерде жашаш кыйын. Ушундай тымызын ачык эчтеке дей албайсың дейт. Ачык айып жок дейт. Баары күлүп жайнай беришет дейт. Туура тигиндей мындай дейт, жакшы кылып коет дейт, күлүп коюшат, жүгүнүп коюшат дейт, рахматын айтат дейт. Бирок тымызын сезип турасың дейт. Эгерде сен булардын салтын, булардын эрежелерин, булардын жашоо турмуштагы болуп калган, сакталып калган эрежелерин сактабасаң, тилин суудай билбесең, анда сага ушундай мамиле кылышат. Анан сен өзүңдөн өзүң бул жерден же чыгып кеткенге мажбур болосуң, же айла жок ушулардын салтын үйрөнүп, мындай булар менен сиңишип калганга мындай мажбур болосуң дейт да. Ошон үчүн булар айтат. Булардын баардыгы орус тилдердин баары, орустар жүрөт, украиндар жүрөт, жапончо суудай билишет экен, тарыхын суудай билишет экен, эрежелерин кынтык сакташат экен. Себеп дегенде мунсуз бул жерде жашоо ыңгайсыз болуп калат өтө дейт да. Биз дагы шовинисттерге баарыбыз биригип алып ошондой шарт көргөзүшүбүз керек. Кыргыздар болсо бизде эмне? Мисалы азыр шовинист деп коебуз, социал тармактарда мындай кылба, тигиндей кылба деп баатыр боло беребиз. Анан келгенде ошол шовинисттер менен күлүп, жылмайып, учурашып, кучакташып, өбүшүп кетебиз да. Жана коррупционер экенин дагы билебиз дагы, бирок тоюна барабыз. Коррупционер деп социал тармактарда өлө айтабыз, бирок тоюна барабыз, анын учасын жейбиз, устуканын жейбиз, тим эле укмуш сөздөрдү айтабыз да, анан кайра кеткенде көчүгүнө куя беребиз да.
Антип отурсак биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды, улуттук өзөгүбүздү сактай албайбыз достор. Кеп ошондо биз сактай албай калабыз анда. Ал үчүн мисалы биз ошо кыргыз тилин, кыргыз намысын, кыргыз салтын, кыргыз маданиятын, кыргызда болуп калган адаттарды сактаганга биз баарыбыз бекем турушубуз керек. Бекем болгон ушундай принциптер болуш керек. Мисалы мен Ушаковго мындан кийин колумду бербейм. Ушаков кыргызча үйрөнмөйүнчө, Ушаков кыргыз тилин сыйламайынча, Ушаков киргиз дегенин токтотуп кыргыз деп айтмайынча, мен мисалы Ушаковго колумду бербейм. Мисалы ошого окшогон менде адамдар бар ал жердечи. Мисалы көбү мынтип айтышат. Башка тилде деле эмне эле тиги биздин эле айрым кыргыздар мынтип айтат да. Эмнеге эле тиги кыргыз эмнеге эле тиги кыргыз дегиле Киргизия дебегиле дей бересиңер, башка тилде деле киргиз деп айтышат да депчи. Жапондор деле кыргыз дегенге тили келбейт экен. Киргиз деп айтышат экен да. Мен мынакей Кыргызстан десең Киргизстан, кыргызмын десең Киргиз деп ушинтишет экен, тили келбейт экен. Бирок жапондордуку менен орустардыкы башка. Биринчиден орустардын Кыргызстан деп, кыргыз деп айтканга тил сопсонун келет. Аны Путин деле Кыргызстан деп каалаганда айтып атпайбы? Кыргызская республика, президент Кыргызской республики, Кыргызстан деп айтып атпайбы? Тилдери келет биринчиден. Бирок айткысы келбейт. Себеп дегенде бул тиги империалисттик өзөктөн чыгып келген да буларчы. Империализмден чыгып келген да. Кеп ошондо достор. Ошондуктан достор, мен сиздерге айтып кетейин дегеним. Эгерде биз сактай турган болсок, каалай турган болсок, патриот болсок, эч качан мындай жанагы зордук зомбулукка барбашыбыз керек. Эч качан зордук зомбулукту колдонбошубуз керек. Анын кесепети начар. Биз кичинекей өлкөбүз. Биздин шарттарыбыз, мүмкүнчүлүктөрүбүз аз. Биз экономикалык жактан, социалдык жактан, саясий жактан дагы деле көз карандыбыз. Ошондуктан ошонун баарын эске алып, биз өтө кылдаат мамиле жасап, билим менен, маданият менен жеңгенди аракет кылышыбыз керек. Ошо өзүбүздүн бир экенибизди, ынтымактуу экенибизди, күчтүү экенибизди ушундай жолдор менен көрсөтүш керек. Мисалы Ушаков менен кыргыздардын баары, кыргыздын патриоттору учурашпай койсо, ушундан кийинчи баягы учурашпай, жөн эле учурашпай эле кой. Здравствуйте десе дагы мындай эле карап кой. Ал үчүн мисалы сени эч ким мыйзамды буздуң деп сени түрмөгө камабайт. Учурашпай кой, саламдашпай кой, анын кызматына кызматташпай кой. Аны менен кызматташкан кишилерди, мисалы кыргыздарды айт, муну менен эле кызматташып атасың. Бул деген шовинист. Мунун империялык өзүнүн ой максаттары бар. Бул кыргыздарды басынтат, кыргыз тилин сыйлабайт, кыргыз маданиятын жактырбайт, кыргыздын өзгөчө көз карандысыз эл болуусун каалабайт деп туруп, мисалы баарыбыз баш тартып койсок болду. Булар айла жоктон ошол шовинисттер, ошол шовинисттик өзүнүн оюнан баш тартат. Шовинизм деген ошол Владимир Ильич Ленин колдонгон, бул мынтип айткан. Бул шовинисттер, булар кимдер? Булар жанагы кичи элдерге, башка улуттарга басынтуу, басмырлоо, кемсинтүү мамиле жасагандарды шовинист деп айткан. Шовинист деп мен дагы ошону айтканда ушундай да айтам. Бизди кемсинтип, бизди басмырлоп, биздин кыргыз тилибизди, биздин маданиятыбызды сыйлабаган адамдарды мен шовинист деп айтып келем. Анан бирок аны менен баары мушташабыз, аны сабайбыз, аны өлкөдөн чыгарып салабыз деген бул ашынган улутчулдук, ашынган патриоттуулук, анан ошол учурда мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Анда сиздерге мыйзам түрүндө чара колдонулат. Анда кесепети начар, жаман болот. Орусияда дагы эми абал жакшы эмес, андан дагы начар болот. Ошондуктан биз мындай акыл менен, эс менен жеңгенди үйрөнүшүбүз керек да, достор. Билимдүү болуп, бирок ушундай жерде биригишибиз керек. Ошого окшогондорду Ушаков эле эмес, башкалар дагы бар. Атайын киргиз дегендер толтура болуп атат. Атайын киргиз мамлекети дегендер толтура. Силерди баары бир тиги биз Орусиясыз силер эгемен өлкө боло албайсыңар, баары бир аяк түбү киресиңер деген адамдар бар. Мына ошол экелерге ушундай маданияттуу басым көрсөтүү, маданияттуу кыр көрсөтүү, маданияттуу бизди урматтоого мажбурлоону үйрөнүшүбүз керек, достор. Эч качан күч колдонгонду, эч качан жанагынтип сабаганды, ошолорду колдобошубуз керек.
ошол мен көчүгүн айрайым тигинтем дегендин баарына кайрылам. Андайлар толтура да биздечи. Достор, туугандар, күчү бар бирди жыгат. Билими бар миңди жыгат. Биз билимдүү бололук, маданияттуу бололук баарыбыз. Макулбу достор? Мен ошону айтып кетейин дедим. Ушундай жол менен биз сөзсүз түрдө жеңебиз. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө китеп окушубуз керек, көп билимдүү болушубуз керек. Орус тилди дагы жакшы билгенге аракет кылышыбыз керек. Англис тилди дагы суудай билгенге аракет кылышыбыз керек. Баары менен кызматташып, тилин таап, сүйлөшкөнгөндү билишибиз керек. Ушундай шовинист, расисттерге маданияттуу, билимдүү басым көрсөткөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз күчтүү калк болобуз. Ошондо биз күчтүү улут болобуз. Ошондо биз бекем өлкө болобуз. Ошондо биз менен бизге кыр көрсөтүп, бизге басым кылардын алдында көп ошого окшогон шовинисттер айтат: бул эл азыр биз ошондой басым көрсөтсөк, булардын жообу ошондой маданияттуу, бирок өтө татаал болот деп ушу жапондордой мамиле кылышыбыз керек. Жапондор дагы мононация деп коет. Мононация деген бир улуттуу эл да. Бирок бул жерге көп адамдар келип атат да. Келип атпайбы? Азыр чет элден канча адамдар келип атат, мигранттар келип атат. Ошон үчүн өзүн жоготпош үчүн, улутун бекем кармаш үчүн ушундай мажбурлоо түрдө, баягы кыйноо түрдө эмес, сабап, тепкилеп, түрмөгө камап, орустар жана айтып атпайбы, балаңарды биз бала бакчага киргизбейбиз деп айтып атышпайбы? Ошондой түрдө эмес. Булар болсо ушундай жашоодогу маданияттуу кыр көрсөтүү менен, маданияттуу басым көрсөтүү менен буларды ошол жапон тилин билүүгө, жапондун маданиятына сиңип кетүүгө, жапондун салт санаа адаттарын сыйлоого такап келип коюшат экен да. Азыр мынакей канча деген биздин гидтердин баары орус тилдүүлөр. Кыскача айтканда, орустар жана украиндер, бизде мына канча шаарда жүрөбүз, 7 шаарда жүрөбүз, 7 шаарда тең ар кайсы гидтердин баардыгы бүт баары орустар же украиндер экен. Бүт баары жапончо суудай билет. Бүт баары жапондун тарыхын тим эле жапондордон жакшы билет. Жапондордон жүргөн турганы, эрежелери, салттарын, адаттарын сактаганы жапондордон дагы күчтүү. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен баарыңыздарды билимдүү болууга, маданияттуу болууга, эч кимдин көчүгүн айрыбоого, эч кимди сабабоого чакырам. Андан пайда жок. Биз зыян гана келтирип алабыз. Андан пайда жок. Ал кишиге, Ушаковго, башка ошого окшогон шовинисттерге жаман сөздөрдү жазып, коркутуп, үркүтүп дагы кереги жок. Андан булар пайдаланышат, кайра айтат: мынакей бизди ушинтип атат, тигинтип атат, басмырлап атат, бизди тигинтип атат деп аяк түбү жанагы Украинадай кейипти кийип калышыбыз ыктымал да. Украинада ошентип эле башталган да. Донбасстагы, Луганскдагы орус тилдүүлөрдүн баарын басмырлап атат деп туруп эле кирип коюшпадыбы? Ошондой кебетени кийип биз кийип калбайбыз деген кепилдик жок, достор. Маданияттуу, билимдүү бололук, башка элден үйрөнөлүк, саякаттаганга аракет кылалык, сыртка чыгып өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды кеңейтип, өзүбүздүн билимибизди кеңейткенге үйрөнөлүк. Билимдүү болгон эч качан кеч эмес. Билимдүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Билеги күчтүү болуп кереги жок, билимдүү бололук. Ошондо биз миңди жыгабыз. Ошондо биз бекем болобуз. Ошондо кыргыз өлкөсү, кыргыз эли, кыргыз тили деги эле кыргыз өзөгү түбөлүк жашайт. Рахмат.